Түп районуна караштуу Курумду жана Коочу айылдарында катуу сел жүрдү. Жеринде тартылган видео социалдык тармактарга тарады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, ошол эле районго караштуу Талдуу суу айылында дагы сел жүргөн. Министрлик бул боюнча кийинчерээк толугураак маалымат берүүнү убадалаган. Белгилей кетсек, Курумду Талдуу суу айыл өкмөтүнө карайт. 2-август күнү Байзак жана Кең суу айылдарында дагы сел жүрүп, Каркыра айыл өкмөтүнүн чечими менен өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Москва шаарында кичинекей баланын энеси тарабынан зордук зомбулук көрүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги 7-августта билдирди. Орусиянын тиешелүү органдары тарабынан териштирүү иштери башталды. 2014-жылы туулган жаран Москва шаарындагы социалдык реабилитацияга муктаж жашы жетилектердин адистештирилген мекемесине жайгаштырылды. Баланын апасына карата Москванын укук коргоо органдары тарабынан административдик укук бузуу фактысы боюнча камакка алуу түрү тандалып алынды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги эмгек социалдык коргоо жана миграция министринин Орусиядагы өкүлчүлүгүнү менен биргеликте баланын мындан аркы жашоосу, ошондой эле анын жакын туугандары менен байланышы боюнча иш алып барууда. Бул маселе Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө. Бейбаштык кылууга шектелип, 2 киши кармалганын 1-май райондук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, 7-августта таңкы 4 чамасында Жүзеке кызматына Чүй проспектиси менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр ок чыгарганы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция аталган жерге келип, ок атылган фактын аныктаган. Маалымат кызматы бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Атышуудан улам 28 жаштагы 2 киши кармалган. Мындан сырткары шектүүлөр травматикалык тапанчасын милицияга өткөрүп берген. Соттук баллистикалык экспертиза дайындалып, учурда иликтөө иштери уланып жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин мурдагы башчысы Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү ушул жылдын 9-октябрына чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн райондук сотто Кутманованын бөгөт чарасы каралып, сот анын абактагы мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл алган. Эскерте кетсек, Динара Кутманова УКМК тарабынан коррупцияга шектелип кармалган. Динара Кутманова экология министри болуп турганда мамлекеттик акчаны мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча коррупциялык тармакты уюштурган. Мындай иштерди кол алдындагы кызматкерлерин, уулу жана сиңдисин, үй кызматкерин, уулунун досун жана башкаларды тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган. 3 жылдын ичинде каржылоонун жалпы суммасы болжол менен 969,568,000 сомду түзүп, анын 180 миллиону министрликтин муктаждыктары үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789,568,000 сом берген. Президент Садыр Жапаров жаштар жөнүндөгү мыйзамга кол коюп, анын негизинде Кыргызстандагы жаштардын курагы 35 жашка чейин көтөрүлдү. Буга чейин өлкөдө 14-төн 28 жашка чейинки жарандар жаш деп эсептелчү. Жаңы мыйзам менен алардын курагы 7 жылга узартылды. Мындан ары кыргызстандыктар 35ке чыкканга чейин жаштар жаш үй бүлө, жаш ишкер деп аталат. Аталган демилге парламентте каралып жатканда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин ошол кездеги орун басары Союзбек Надырбеков жаш куракты узартуунун себебин түшүндүргөн. Эгерде таржымалын карасак, 2000 жылга чейин жаштардын курагы 35 жашка чейин болгон. Кийин 2009-жылы 28 жашка чейин түшүп калган. Ошол кезде үй бүлөлөргө жөлөк пул каралчу. Анан бюджетке оор келип калгандыктан түшүрүлгөн экен. Экинчиси, ал кезде үй бүлө кургандардын орточо курагы 22-23 жаш болгон. Азыр 27-28 жаш болуп кетүүдө. Андыктан жаш үй бүлө катары жөлөк пул албай калышкан. Ошондуктан курагын көтөрүп жатабыз деп айткан. Белгилей кетсек, Россияда жаштардын курагы 35 жашка чейин белгиленген. Быйыл жазда Казакстанда дагы 35 жашка көтөрүлдү. Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Армения 30 жашка чейинкилерди жаш деп эсептешет. Мындан тышкары кабыл алынган мыйзамда бир топ активдүү, бирок мыйзамдык жактан жөнгө салынбаган жаштардын ыктыярчылык ишмердүүлүгүнө иретке келтирүү каралган. Жаштар саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын ишинин негизги багыттары дагы көрсөтүлгөн.